25 ноябрда Бишкек шаарында биринчи элдик курултай өтөт. Ага катышууга делегаттар эл тандоосу менен шайланды. Ош шаарынан элдик курултайга катышууга 30 делегат тандалып алынган. Алардын катарында Болотбек Каримов да бар. Ал эл көйгөйүн төз бийликке жеткирүү милдетин алды. Бул жолку курултайда коомду түйшөлтүп турган орчундуу маселелерге жооптор берилип, натыйжалуу чечимдер кабыл алынса дейт. Бул курултай институтун биротоло ишке кирип, мындан кийин ушул толук кандуу элдин каалоосундай болуп, элдин үнүн жеткизген, же болбосо элдин ошол талабын орундатып, бул эми 1 жылдык мөөнөт курултай. Ошол 1 жылдык мөөнөттө ошол айтылган наказдарды орундатууга бул ошол биринчи курултайдын делегаттарынын өзүнүн иш аракетинен көз каранды болот. Тарых барактарында элдик курултайларда тарыхый чечимдер кабыл алынган деп белгиленип келсе, айрым учурларда натыйжа берген эместиги айтылып келет. Деген менен бул жолку курултайдын эрежелери өзгөртүлүп, жаңы жоболор менен толукталган. Буга чейин элдик курултайга делегаттарды тандоодо артыкчылыктарга, аксакалдарга, чиновниктерге, бийлик өкүлдөрүнө карап квоталардын бөлүнүшүнө жол берилип келген. Бул жолу тандоо эл колунда болду. Курултай институтуна келип токтолсок, бул алгачкы болуп, алгачкы жолу ошо конституцияга киргендигинен жана мунун мурда иштебей келгендиктен азыркы күнү элде баягындай божомолдор болуп атат. Мисалы, бийликтин эле камчысын чабыла турган, же болбосо бийлик өзү каалаган курултай дейт. Кача эми аралашып көрсөң, жанакындай ошол бийлик же болбосо административдик ресурс басым кыла албай эле эл өзүнүн каалаган адамдын көрсөтө алды. Элдик курултайдын максаты өлкөдөгү чечилбей жаткан негизги маселелерди, ички жана тышкы саясаттагы оош кыйыш жагдайларды чогуу талкуулап, аны элдин кызыкчылыгы үчүн чечип берүү. Курултайга катышууга делегат болуп тандалган Элмира Сатыбалдиева элдин элегине салынган маселе калыс чечилерин айтат. Дежурный делегаттар шайланган жок. Себеби дегенде эл өзү ошол жерден бардыгы элден көргөзүп, мына адам болуш керек, биздин көйгөйүбүздү президентке туура жеткирет, туура чечим чыгарат деген ойдо шайланды. Бул жерде активдүү, мындайча айтканда билимдүү, ушу элдин арасынан чыккан, карапайым калктан чыккан делегат болуп шайландык да. Элдик курултай 25 ноябрь күнү Бишкек шаарында өтөт. Ага ар бир айыл өкмөттөн тандалган 2 делегат, Бишкектен 50, Ош шаарынан 30, мигранттардан 10 катышат. Шайланган делегаттардын чыгымдары президенттин жана министрлер кабинетинин фондунан каржыланат. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.